Машыгуу негизинен 2 этапта өткөрүлдү. Биринчи этап практика жүзүндө, экинчи этап теориялык лекция менен болот. Алгач Садырбек Абдрахманов атындагы мектепте жер титирөө болгон учурда окуучулар эвакуацияланып, алгачкы жардамдар Жети-Көз райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү медицина кызматкерлеринин жана Кызыл Ай коомунун айдистери тарабынан көрсөтүлдү. Бул окутуу тактикалык машыгуу өз максатына жетти дешет. Биринчиден биз скорый чакырып алышыбыз керек. Скорый келгенге чейин биринчи жардамды көрсөтүп турабыз. Мына канды токтотуу болуп эсептелет. Себеби бизде приоритет деп коебуз. Биринчи канды токтотуу. Анан психосоциалдык жардам көрсөтүп турабыз, сүйлөшүп турабыз. Кызыбыз жакшы, баары жакшы. Азыркы учурда Жети-Көз районунун жарандык коргоо кызматтары бардыгы күч каражаттар менен даяр. Бул кечеги ошо болуп өткөн жетирөөдө дагы өзүнүн практика жүзүндө иштерин жүзөгө ашырышты. Ал эми жетирөөдө жарандарыбыз иш аракеттери биринчиден шокко берилбеш керек. Анан өзүнүн тиешелүү иш кагаздары менен коопсуз жайга чыгууга ар дайым даяр туруш керек. Өрт кырсыгына дагы ушундай машыгууларга дагы өз убагында жеткенге азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына азыр ошо жаңы мурун катталып кеткен жетирөөнүн кесепетинен ушундай азыр машыгууларды өткөзүп атабыз азыр. Көп мектептерде, ишкана мекемелерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде жетиреп калса, паникага алдырбай, тартиби менен чыгып, качан кандай эвакуациялоорун, анан өрт кырсыгы катталып калсак, кандай шарттарда өчүрөөрүн, ошондой машыгуунун негизинде азыр буюрса машыгуу өз эмес максатына жетти деп ойлойбуз. Жети-Көз райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мугалимдерге окуучуларга өзгөчө кырдаал келип чыккан учурда өзүн өзү алып жүрүү, коопсуздук эрежелери жана кырдаал болгон аймактан коопсуз жайга эвакуациялануу, өрт кырсыктарын алдын алуу жана андан сактануу, ошондой эле жабыркагандарга дарыгерге чейин биринчи жардам көрсөтүү боюнча теория жүзүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Акыркы жолу Кыргызстанда 23-числоодо деген бизде жер титирөө болду. Ал жер титирөөдөн кийин биз мындай ошондо ойлондук окшойт, безопасность эмне экенин. Азыркы учурда биз мындай ошол жер титирөө болуп кете турган болсо, кырсык болуп кете турган болсо, өзүбүздүн милдетибизди аткарышыбыз керек. Ошондой эле Кызыл Суу айылындагы Борбордук көчөсүндө жайгашкан LED экранга табигый кырсыктан сактануу, өзүн өзү алып жүрүү, коопсуздук, өрт кырсыгынан коргонуу боюнча видео роликтер жайгаштырылып, калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жети-Көз районунун Кызыл Суу айылындагы Абдрахманов мектебинде машыгуу болуп өттү. Өзгөчө кырдаалдардан коопсуз жайга чыгуу, эвакуациялоо, жүрүм турум эрежелери боюнча. Жана ошондой эле Кызыл Суу айылындагы Борбордук көчөсүндө жайгашкан өзүңүздөр көрүп жаткандай LED экранга өзгөчө кырдаалдарды камтыган, коопсуздук эрежелери камтыган видео роликтерди жайгаштырдык калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча. Өзгөчө кырдаалдар катталбасын, өлкөбүздө тынчтык болсун. Табигый кырсыктардын алдын алуу, коопсуздукту колго алууга багытталган окуу тактикалык машыгуу Жети-Көз райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргонуу бөлүмчөсү тарабынан мындан ары дагы улантылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Илич Касейенов, Ысык Көл жаңылыктарына.